Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Бүгүнкү сабагыбызга даярбызбы? Анда алтын эрежелерди эске салып кетели. Ар дайым мугалимдин айтканын кунт коюу менен уккула. Берилген тапшырманы өз убагында аткаргыла. Музыкалык аспапты көздүн карегиндей аздектегиле. Бири-бириңерди ар дайым сыйлап, жардамыңарды аябагыла. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы салттуу музыка. Залкар комузчулар. Эмесе сабагыбызды баштайлы. Балдар, салттуу музыка дегенди кандай түшүнөсүңөр? Ооба, салттуу музыка бул кыргыз элинин улуттук музыкасы. Ал эми кыргыз музыкасы дегенде көз алдыңарга эмне тартылат? Албетте, комуз. Кыргыз элинин музыкалык аспаптары көп. Элибиз көчмөн эл болгондуктан аспапты көтөрүп жүрүүгө ылайыкташтырып, бышык материалдардан жасап келишкен. Кыргыз элдик музыкасы Октябрь революциясынын алдында жана андан кийин гана нотага түшүрүлө баштаган. Эмесе балдар, бүгүн салттуу музыканы сактоого, өркүндөтүүгө зор салымдарын кошкон залкарлар менен таанышабыз. Токтогул Сатылганов, демократ акын, күүчү. Ыбырай Туманов, залкар комузчу. Мураталы Биреңкеев, акын, күүчү. Атай Огонбаев, виртуоз комузчу, ырчы, акын. Адамкалый Байбатыров, кыргыз элинин туңгуч куурчак оюнчусу, темирөз комузчу. Карамолдо Орозов, залкар комузчу. Чалагыз Иманкулов, залкар комузчу, төкмө акын. Чалагыз Исабаев, эмгек сиңирген ишмер Камбарган ансамблинин негиздөөчүсү. Самара Токтокунова, комузчу, аткаруучу. Нурак Абдрахманов, обончу, аткаруучу, күүчү, дастанчы. Курмангазы Азыкбаев, музыка таануучу, 22 аспапта ойнойт. Балбай Алагушев, кыргыз көркөм өнөрүн, музыкасын, фольклордук мурасын изилдөөчү. Салттуу музыка жумалыгы 94-жылдан бери белгиленип келет. 2013 жылдан тарта 25 апрель салттуу музыка күнү деп расмий түрдө белгиленип калды. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Бүгүнкү сабакта салттуу музыка тууралуу канчалык түшүнүк ала алдыңар? Кыргыз элинин дагы кандай төкмө акындарын, комузчуларын тааныйсыңар? Үйгө тапшырма өзүңөр каалаган фольклордук чыгармалардан жаттоо жана аткаруу.